Таалай Бүбү Исалиева 13 жылдан бери Ош шаарындагы номер 52 кыргыз-түрк достугу мектеп лицейин жууп тазалайт. Ага имараттын 450 чарчы метр аянты, тагыраагы 4 класстык каана, кабаттар арасындагы тепкичтер жана тазалык бөлмөсү бөлүнгөн. 1800 окуучу эки нөөмөт менен окугандыктан кааналарды тынымсыз жууп турууга туура келет. Эки смендүү, экинчи этажда экинчи смендүү. Ошо эртең менен келгенде бир сыйра жуйбуз. Чоң переменада да бир сыйра жуйбуз. Немеде коридорду. Андан түштө неме алмашат, смена алмашат. Ошол мезгилде да жуйбуз. Ошентип биз күнүнө бир 4-5 жолу жуйбуз. Кечкисин болсо генеральный кылып кетебиз. Анын жумуш убактысы эрте мененки 7:30 тартып кечки 7-ге чейин уланат. Андан эрте кетүүгө болбойт. Анткени эрте менен кайра окуучулар сабакка келген учурда кааналар таза болушу шарт. Бул үчүн кенже кызматкер 10 000 сом маяна алат. Күндө ар бир саат сайын жууп турушубуз керек, себеби окуучулар тез-тезден кирип турушат. Неме тазалык керек. Аталган билим берүү мекемесинин жалпы аянты 8500 чарчы метр дээлейт. Аны 18 техникалык кызматкер иштеп тазалашат. Мектеп лицейин жетекчисинин айтымында бул жумушта туруктуу иштегендер аз. Анткени иш убактысы узак, оор, бирок маяна аз. Анан ошол 10 200 аз экен. Мектепте иш оор экен. Мен кечке жууп атам, кечке колумду суга салам. Колум ооруп атат, бутум ооруп атат. Жок, мен иштебейм деп тез-тезден кетип калышат. Ушул тех кызматкерлердин эмгек маянасы көбөйгөн болсо, биринчиден тех кызматкерлердин өзүнө, үй бүлөсүнө иштеткенине жакшы. Экинчиден биз үчүн чоң жетишкендиги эле болот. Булар бир ордунан жылбай иштешет, өздөрүнүн ишин билишет, кандай жумуш аткарганын, анан мектеп дагы таза турат. Жакында Билим берүү министрлиги техникалык кызматкерлердин айлыгын 2 эсе көтөрүүнү сунуштады. Мекеме атайын өтүнүч менен Каржы министрлигине кайрылган. Айлык маяналарын көтөрүш үчүн министрлик 2024 жылы финансы министрлигине сунуш берилген. Финансы министрлиги бардыгы тармактарды карап, жанагы саламаттык сактоо, маданият жана билим берүү тармактарын карап, анан кийин жалпы чечим чыгарабыз деп ошондой эмеси келген. Каты келген бизге. Белгилей кетсек, өлкө боюнча мектептерде 30 000ге жакын кенже кызматкерлер иштешет. Алар үчүн жылына 3 миллиардка жакын каражат сарпталат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.